Икрамжан Илмияновго каршы козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. КСДП партиясынын катчылыгы Икрамжан Илмиянов алды деген 150 миң доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Кундуз Жолдубаеванын айтымында КСДП партиясында 24 октябрда УКМКнын Эм Алдыбаев аттуу тергөөчүсүнөн расмий кат келген. Анда тергөөдө 2017 жылы 8 августта штабтын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов Дизель комплект аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Ушундан улам КСДПнын эсебине ушунча акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген болчу дейт. Партиянын эсебине эч кандай каражаттар келип түшкөн эмес. Анткени ал убакта өзүңүздөр жакшы билесиздер, президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жаткан, президенттик шайлоонун кандидаты болгон ошо Жээнбековдун штабы иштеп жатканда 15 июль күнү Социал-демократиялык партиясы съездин өткөрүп, ал жакта баягы бирдиктүү талапкер катары ошо Сооронбай Шарипович Жээнбековду көрсөтүшүп, анан ошол убакыттан тарта штаб иштеп баштаган, шайлоо штабы. Анан ошо каржы маселелери болобу, башка уюштуруу маселелери болобу, ошо шайлоого карата бүт штаб ишти алып барганда партия эч кандай баягы мындай каржы маселелерге же дагы башка эмелерге тиешеси жок. Эгерде УКМКнын ошо тергөөчүнүн суроосу болсо, анда ошо талапкер Жээнбековдон жана ошо талапкер Жээнбековдун штабынан сурап алыңыздар деген жооп болду да. Бүгүнкү күндө бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты азырынча үн ката элек. Ал арада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети КСДП партиясынын 29 октябрда тараткан билдирүүсүнө жооп кайтарып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана анын эң жакын саналаштарынын бири делген Икрамжан Илмиянов тергөө менен жигердүү кызматташууда экенин баса белгилешти. КСДП партиясы тарабынан таратылган Илмияновго карата катталышуу жана билдирүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төмөнкүлөрдү маалымдайт. Азыркы учурда мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө уланып жатат. Тергөө иштери ар тараптуу жана объективдүү жүргүзүлүүдө. Көрсөтүлгөн акча каражаттарынын келип чыгышы жана сарпталышы боюнча бардык жагдайлар такталып жатат. Белгилей кетүүчү нерсе, тергөөдө Илмияновдун акча каражатын алгандыгы боюнча жетишерлик далилдер бар. Учурда Илмиянов тергөө органдары менен активдүү кызматташууда. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы болгон Икрамжан Илмиянов УКМКнын тергөө абагына камалгандан кийин эле ал тергөө менен кызматташа баштагандыгы тууралуу сөздөр айтыла баштаган. Анда ал Атамбаевга каршы көрсөтмө берип, бир катар чуулгандуу фактыларды ачыкка чыгара баштаганы тууралуу сөз болгон. Мындан улам Илмияновду булбул деген кайманатка да кондургандар чыккан эле. Мына ушундай интернет тармагында жүрүп жаткан кептерди партия өкүлү чагым катары баалады. Бул боюнча эми бул дагы эле атайын даярдалып жаткан чагым да. Анткени биз муну 6 айдан бери угуп келатабыз. Мындай ушактар тарады эле. Калиевдин аялы түн ортосунда УКМКга 7 миллион доллар жеткирип бериптир. Анан Сапар Исаков тиге каршы көрсөтмө бериптир, анан Исаковго каршы бул көрсөтмө бериптир деген атайын чагым сөздөрдү таратып жатышкан да. Анан ошондой эле Илмияновдун айланасында азыр болуп жаткан окуяларда булар атайын даярдалган чагым деп эсептейбиз да. Анткени биз адвокат аркылуу байланышып, адвокаттан сүйлөшүп сурап жатабыз. Адвокат айтып жатат, Илмиянов эч күнөөсүн эч мойнуна алган жок, эч кандай баягы айтып атпайбы чуулгандуу фактыларды айтып жатат дегенчи. Аны айта турчу фактылар деле жок. Эмне фактыларды айтат экен Илмиянов? Айтса мүмкүн балким ушу жана шайлоого байланыштуу бир фактыларды айткандыр. Бул туурасында талдоочу Алмаз Тажыбай Икрамжан Илмияновго байланыштуу чагымды бийлик уюштуруп жатат деген сөздөрдүн канчалык бир деңгээлде чындыгы бар деп эсептейт. Эми бу жерде ошо УКМК кимге баш ийет? Болот. Анткени мен бу жерде саясатта мындай конкуренцияда, саясатта ошондой ар бир ушундай иш амалдар менен конкуренция болуп, башка эме алдыга жылыш керек болуп атат да. Бу жерде ар бир күчтөрчү, саясий күчтөр. Ошон үчүн бул инструментарий катары деп деле санасак болот. Эми бу жерде баары белгилүү, бир жагы болсо азыр Атамбаевди ошо Илмиянов менен, анткени ал киши көп нерселерди билет, мыйзамсыз иштерди кылган деп айтып келатпайбы. Бирок тилекке каршы ошо өз убагында айтпай кийин баягы Атамбай бийликтен алгандан кийин ачык чыгып айтылып атпайбы. Эми бул бир максаты саясатта биз көрүп атабыз, ошо президент Атамбаевди түрмөгө отургандын бир амалдары болот. УКМК Илмияновдун иши тууралуу тергөө кызыкчылыгы деген жүйөө менен комментарий бербей келет.
Саясатчы Адахан Мадумаровдун пикиринде шайлоо алдында атайын президенттик шайлоого делип фонд ачылып, ар кайсы жеке менчик компания, ишкерлерден демөөрчүлүк жардам деген таризде көптөгөн каражаттар топтолгон. Ал эми бүгүнкү күндө ошол чогулган акчалардын дайын дареги чыкпай калгандыктан Илмиянов камалып отурат дейт. Ал фонд кимдин пайдасына куралган? Бүгүнкү президенттин пайдасына куралган. Ар бир ишкерден акча жыйнашкан. Башка маселе, алардан бир бааны айтышып, тиги куржунга төккөндө биздин керемет макал барбы? Эмне деген? Май кармаган бармагын жалайт. Мүмкүн бармагына анча мынча нерселер илешип калышы мүмкүн. Ошон үчүн кийин белгилүү болуп калды. Мен ушунча бердим эле деп, азыркысы ойлоп калды, ал анча түшкөн жокко деп. Кимге бердиң эле? Ушуга бердим эле. Баленин баары ушунан чыгат. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, Илмиянов мурунку бийлик турушунда, тагыраагы экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү 6 жыл башкарган убакта анын эң жакын адамы катары бир топ саясий иштерге аралашып келгендиктен, анда чуулгандуу маалыматтар көп экенине токтолду. Илмияновго козголгон кылмыш ишинин аркасында эртеби кечпи биз билбеген маалыматтар чыга келет. Бирок анын ак карасы да ошол эле учурда белгилүү болуп калат дейт. Икрам Илмиянов тергөөдө берген маалыматтын баардыгы эрте эле кечпи коомчулукка чыгат. Анткени сот процесси ачык айкын өтөт. Аны адвокаттар айтат. Аны өзү айтышы мүмкүн мындай кат аркылуу дегендей да. Бирок канчасы жалган, канчасы калп, канчасы баягы жоопкерчиликтен кутулуш үчүн айтып атат, канчасын бир фактыны бурмалаш үчүн айтып атат. Аны жалпы коомчулук, эксперттер өзлөрү мындай электеп алат. Эл азыр баягы бир жалган маалыматтар келсе, эл өзү ирге болот. Анткени мына азыр карап турсаңар, көптөгөн жалган маалымат чыгып эле. Бирок эл өзү ирге болуп атпайбы? Кайсысы чын, кайсысы калп экен. Ансыгындай Икрам Илмияновдун эле айтканынан улам бир жер астын үстүн болуп кетет дегенге мен кошулбайм. Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген. Башкы прокуратурага 29 сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, издөө салганы белгилүү болгон. Сот аны 28 декабрга чейин тергөө агына камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Жолдар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.